Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2024 жылы шыққан Манкемен аттуу тасманы көрөбүз. Мыйзамсыз мушташтар менен акча тапкан бала апасын өлтүргөндөрдү издеп, аларды жок кылып өч ала баштайт. Анда эмесе көңүлдү экранга буруп көрүүгө даярданып калсаңыздар, баштай берели. Эл арасында Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар экен. Менимче бул сөздүн чыгышына ФМС адамдары күнөөлүү болсо керек. Анткени кээ бир учурда мыйзамсыз эле текшерүүлөрдү жүргүзүп кайра куруучуларды депорт кыла берсе, Москва бир күндө эмес, бир жылда деле курулуп бүтпөйт. Андыктан достор, ошондой мыйзамсыз текшерүүлөргө кабылып калбаш үчүн Москвада жүргөн туугандарыбыз документиңиздерге так болуңуздар. Ошондуктан документиңиздин кандай түрү болбосун мөөнөтү бүтүп, же болбосо оорчулуктар пайда болуп жаткан болсо, биз төмөндө айта турган байланыш сандарын жазып алыңыз. Калем дептериңиз даяр болуп калган болсо, +7 903 107 30 41. Тасманын башында бир аял кичинекей баласында хануман тууралуу жомок айтып берип, аябай күчтүү маймылга окшош адамды кудайлар кантип жазалап жаткандыгы тууралуу түшүндүрүп берип жаткан. Бир кезде эле кадр башка жака бурулуп, элдер аябай кызышууга түшүп, маймылдын бет кабын кийген адам бирөөдөн келтек жеп баштайт. Көрсө, бул жер мыйзамсыз беттештерди өткөргөн жай экен. Беттештин алып баруучусу Жолборс ал жерде башчылыктагы кылчу. Бир кезде маймылдын бет кабын кийген адам беттештен жеңилип калып, алып баруучу чыгып беттештин жеңүүчүсү Кобранын колун көтөрөт. Бул маймылдын бет кабын кийген адамдын аты Кит болчу. Ар дайым мурдагы күндөрү эсине түшүп, бирок жини келсе дагы өзүнүн жинин басып, эмнегедир бир нерсеге даярдангандай болуп жүрдү. Анын башчысы Жолборс ага бул жолу азыраак акча бергендиктен Кит нааразы болуп баштап, сага бере турган акчам ушул эле, эгер мындан дагы жакшыраак шоу уюштура турган болсоң, көбүрөөк акча берем деп айтат. Мындан соң каарманыбыз Лаки деген кичинекей жаш бала менен сүйлөшүп, Кит ага акча берип, Лаки уюлдук аппаратындагы сүрөттү көрсөтүп, каарманыбызга ал аял жөнүндө маалымат бере баштайт. Биз мындан соң ошол сүрөттөгү аял эс алуучу жайлардын биринде олтургандыгын көрөбүз. Бир кезде анын жанына көзү сокур, буту баспаган адам араба менен келип, мага жардам берип коюңуздарчы деп алаксытып атып эле баштыгынан капчыгын урдап кетет. Бирок бул адам эч кандай майып эмес болчу. Ал жанагы капчыкты урдагандайын аны тиешелүү адамдарга берип, капчык колдон колго өтүп эле акыры каарманыбыз Киттин колуна тиет. Бул капчыктын ээси Куинни Капур деген аял болчу. Ал шаардагы жалаң байлар келген эс алуучу жайдын менеджери болот. Каарманыбыз ага капчыгын алып келип берип, бул сиздин буюмуңуз экен. Аны эки бала талашып жаткан жерден көрүп калдым дагы мен сизге алып келип берүүнү чечтим. Сизде мага ыраазычылык деле кереги жок, акча деле бербей эле коюң. Болгону мени бул жака жумушка алыңызчы. Мен кандай жумуш болсо деле иштегенге даярмын десе, ал аял каарманыбызды карап туруп, анын сөзү олуттуу экендигин түшүнүп, эгер бул жердеги нерселер сыртка чыга турган болсо, мен сенин мойнуңду жулуп коем деп эле ишке орнотот. Ошентип каарманыбыз ал жайдагы ашкананын иш чогуучу болуп калат. Эң кызыгы, каарманыбыз ал аялдын бөлмөсүндө турганда сүрөттөрдүн бирин көрүп, ал адамды буга чейин көргөндүгү эсине түшөт. Ошентип ал жумуштан кийин көчөнүн бир жериндеги мыйзамсыз курал саткандарга барып, болгон акчасын берип өзүнө ылайык тапанча сатып алды. Каарманыбыз ар дайым өзү кичинекей кезинде апасы аны эркелетип жаткандыгы эсине түшө берчү. Ошентип ал эртеси жумушка келип, Куиннинин бөлмөсүндө иш кылып жаткан кезде, ал Альфонс деген жардамчысын чакырып, бизге жакында коноктор келет. Келе тургандар өтө бир бийик чиндеги адамдар. Сен аларга мыктыларын тандап кел деп акча берип жөнөтөт. Сыягы бул жерде жөн эле эс алуучу жай эмес, мыйзамсыз ишмердүүлүктөр дагы бар окшойт. Анткени Куинни Альфонска мыктылар дегенде кыздар жөнүндө айтып жаткан. Анда Кит Альфонстун артынан ээрчип эле аны менен жакындашканга аракет кыла берет. Ал Альфонска, эгер сен көбүрөөк акча тапканды кааласаң, мен сага бир сунушумду айтайын. Кечинде жаңы беттеш болот, ал жерде хан утат, сен ага акча койгонуң. Ал биринчи, экинчи раундда жеңилип, үчүнчү раундда утат десе, Альфонс сен аны кайдан билесиң десе, Кит ага жооп берип, себеби аны менен беттешке мен чыгам деп айтат. Ошентип беттеш башталып, каарманыбыз айткандай эле Альфонсо ал жерге барса, маймылдын бет кабын кийген адам беттешти утуп бара жатып эле аягында утулуп калат. Көрсө, Кит Альфонсо менен жакындап жумушунан көтөрүлүүнү каалап жүргөн экен. Ал мындан кийин кардарларга ичимдиктерди таратуучу болуп, эс алуучу жайдын башкы бөлмөсүнө чыгат. Көрсө, бул жер шаардын эң күчтүү эс алуучу жайы атыгып, ар кайсы саясатчылар жана мамлекеттеги чоң адам эс алып жүрүшөт экен. Куинни болсо аларга сулуулар сынагынан өткөн кыздарды, же болбосо сулуу ырчы жылдыздарды алып келип берип турчу. Бирок Кит алардын бузук иштерин карап чыдай алган жок. Ошондой күндөрдүн биринде бир кишинин кыз менен олтурганын көрүп, эсине бир нерсе түшүп эле эшикке чуркап чыга баштайт. Көрсө, ал кичинекей кезинде апасы менен жашап жүргөндө алардын айылы Тогойго жакын жайгашкан. Бир кезде ал жерге түшүнүксүз адамдар жана тартип сакчылары келип, бул жерди биз алабыз, силер бул жерден чыгып кеткиле дегенде, жергиликтүүлөр ал нерседен баш тартышып, чыкпай койгон кезде жанагы адамдар үйлөрүн өрттөй баштайт. Кит бир кезде эсине келип эшикте олтуруп калса, анын жанына бейтаныш кыз келип калат. Бул кыз буга чейин ичкериде адамдардын бирөөсү менен олтурган болчу.
Шыягы ал кыздагы жаман иш менен алектенет окшойт. Ал кыз каарманыбызга кайрылып, сен мындай жаман нерселерди көрө албай турган болсоң, бул жерде иштебей эле койсоң жакшы болмок экен. Үмүт деген жаман нерсе деп эле кайра ичкериге кирип кетип калат. Ошентип каарманыбыздын жашоо суланып, ал мыйзамсыз беттештерге чыгып, андан соң эс алуучу жайда иштегенге дагы жетишип жатты. Ал аралыкта Кит буга чейин алган тапанчасын атканды дагы үйрөнүп жаткан. Каарманыбыздын максаты тапанчасын иштеген жерине алып кириш керек болчу. Бирок алар жумушка кирип бара жатканда күзөтчүлөр ар дайым аларды тинтип турушчу. Ошондуктан Кит жумушка киргенден кийин ал жактын арткы эшигинен чыгып, сырттан буга чейин эле ар дайым тамак берип турган иттин мойнуна тапанчасын байлап, арткы эшиктен ага тамак бергени чакырып эле тапанчасын алып чөнтөгүнө салып алат. Ошентип алар Альфонсо экөө бул жолу меймандарга ичимдик жеткирбей эле баңгизат жеткире башташат. Киттин максаты ал жерден Рана Сингх деген адамды табыш керек болчу. Биз буга чейин каарманыбыздын эстегенден алардын айылын бузуп кеткен адамдардын башчысы дагы ушул Рана Сингх деген адам эле. Ал жанагы эс алып жаткан адамдардын арасынан өзүнө керектүүсүн таап алды. Аны менен буга чейин каарманыбызга бир-эки сөз сүйлөгөн кыз олтурган болот. Рананы көргөндө каарманыбыз апасынын кыйналганын эстеп анын көзүнөн жаш агып, бирок бир маалда өзүнө келет да ал адамга баңгизат алып барып берет. Баңгизатты чеккен Рана бир кезде өзүн жаман сезип эле ажатканага чуркап жөнөйт. Это еще что? Ошентип канча убактан бери Рананы өлтүрөм деп максат кылып жүргөн каарманыбыз ага тапанчасын такап, ажаткананын бөлмөсүнөн бирөө чыга калып эле ал жерде мушташ башталып кетет. Көрсө бул Рана Сингх дагы жөнөкөй адам эмес экен. Ал дароо эле Китти уртукмокко алып, анын колундагы тапанчаны алып ыргытып, ал жердеги меймандар атылган октун үнүн укканда качып жөнөшөт. Ошентип Киттин ою ишке ашпай калды. Анткени ал Рананы өлтүргөнгө жетишпей эле анын адамдары келип, Кит ал жерден качып кеткенге туура келет. Ал Альфонсону алып анын үчтөн көлөктүү шайтан арабасы менен качып жөнөйт. Биз билгендей Рана тартип сакчылардын башчысы болчу. Ошондуктан каармандарыбыздын артынан тартип сакчылардын унаасы менен кубалап, шайтан арабачандар жада калса учак менен дагы келе башташат. Шаарды аралап качып бара жаткан каарманыбыз жолдогу кичинекей кызды көрүп аны сүзүп албайын деп токтоп калып, ага жетип алган артындагылар эч нерсеге карабай эле сүзүп салышат. Бир кезде Кит эсине келсе Альфонсо өзүнө келип качып кетип калыптыр. Анда куулагандардын бири келип эле аны уктата чабат. Ошентип Кит бир канча убакыттан кийин эсине келсе аны тартип сакчылары колун кишендеп, унаанын ичине салып эле бир жакка алып жөнөшкөн болот. Башка аргасы жок экенин түшүнгөн Кит ал жердегилер менен мушташып бошогонго аракет кылып, тартип сакчылардын унаасынан качып чыгып эле андан нары чуркап жөнөдү. Ал араганда үйлөрдүн ичине кирип качып бара жатса, үйдүн ээлери дагы каршылык көрсөтүп, жада калса каарманыбызга балталар менен дагы кол сала баштайт. Бир кезде ал тамашка чыгып качып бара жаткан кезде учактагылар аны атып салып, Кит ошол жерде сууга түшүп кетип эле жаракатынан эсин жоготот. Ошол маалда эле анын апасы эсине түшүп, кичинекей кезинде токойлордун биринде апасы экөө бара жатып, кайрадан эсине келсе анын жаракатын түшүнүксүз адамдар даарылап, айланасында олтурган адамдар каарманыбыздын жакшы болуп кетишине кудайдан сыйына башташат. Арадан канча күн өттү белгисиз, каарманыбыз күндөрдүн биринде ойгонот. Ал эчтекени түшүнбөй эле ордунан тура баштаса, анын жанына бир Альфа деген адам пайда болуп, мен бул жердин кызматчысымын. Сен көрүп турган эстелик биздин кудайыбыз. Биз өзүбүздү Хижра деп атап коебуз. Сенин өлбөй калганыңа караганда кудайдын сага бир башкача ишмерчими бар окшойт. Демек бул дүйнөдө сенин иштериң бүт элек деп ага түшүндүрө баштайт. Бул убакта Рана өзүнүн башчысына келип болгон окуя тууралуу айтып, мен анын максатын түшүнгөн жокмун, бирок ал айылдан чыккан эле түшүнүксүз бала экен. Сиз кабатыр албай эле коюңуз, мен аны жок кылам десе башчысынын жини келип, кабатыр албай кое турган маселе жок, ар бир маселеге олуттуу караш керек. Кыргыздарда бир кумалак бир карын майды чиритет деп коет. Башыбызга түшкөн бале болуп жүрбөсүн, ошондуктан батыраак жогот деп айтат. Рана тартип сакчылардын башчысы болгондуктан бул кабар сыналга чейин чыгып, Китти өтө бир жаман кылмышкер көрсөтүшүп, Альфонсону анын жардамчысы кылып издөө сала башташат. Бул убакта өзүнө келе албай жаткан каарманыбыздын жанына Альфа келсе, Кит өзүнүн орчундуу маселеси жөнүндө айта баштайт. Менин башымда бир гана апамдын үнү чыгып турат, ал менин бала кезимден такыр эле жоголбоду. Ошондуктан мен анын кыйналганын ар дайым эстеп эле такыр уктай албайм. Ошондуктан дагы азыр уктабай олтурам десе, Альфа аны өзү менен бир жага ээрчитип жөнөйт. Ал бир кезде каарманыбызга кайрылып, мен дагы бир кезде сендей болгомун. Балалык кездеги коркунучтар артымдан калбай ээрчип жүрчү. Бирок билип койгонун, коркунуч аз учурда болсо ага күч кубат берет. Бирок көбөйүп кетсе аны менен өзүңдү өзүң жок кылып алышың мүмкүн. Ошондуктан мен сага коркунуч менен күрөшкөндү үйрөтөм деп өзүнүн ыкмасы менен даарылай баштайт. Биз ушул жерде каарманыбыздын апасы менен болгон окуяны башынан көрө баштайбыз. Тартип сакчылардын башчысы Рананы башкарган адам, аны атайын адамдары менен жөнөтүп, Кит кичинекей кезинде жашаган жерди алууга аракет кылып жүргөн. Бирок ал жердин жашоочулары өздөрүнүн жерин бербегенге аракет кылып, эң эле каршы чыккандардын арасында Киттин апасы болот. Ошондой күндөрдүн биринде жергиликтүүлөр бактылуу өмүр сүрүп, Куурчак театрын көрүп олтурушкан.
Бир маалда Рана адамдары менен келип чекеден аткылап үйлөрдү өрттөп, ызы чуу башталып эле ар кими ар жакка кача баштайт. Китти апасы үйүнө алып келип аны сооротуп бардыгы жакшы болот деп айтып, аны үйдүн бир жерине бекитип койсо Рана алардын үйүнө кирип калат. Ал дароо эле аялдын жанына келип бизге каршы чыгып жаткан сен белең деп аны коркутуп, аял киши экенине карабай эле ур токмокко ала баштады. Болуп жаткан окуянын бардыгын Кит бекинип турган жерден көрүп турган. Ошондуктан ага Рананын жүзү эсинде калыптыр. Бир кезде зөөкүрлөр аялдын үстүнө күйүүчү майды чачышат дагы өрттөп салышат. Көрсө Кит күйүп жаткан апасын өчүрөм деп өзүнүн колдору дагы күйүп калган экен. Ошентип ал бир кезде өзүнө келип бул окуялардын бардыгын уккан Альфа, сен ушуга чейин колумда шырам бар деп жүрөсүң. Бул эч кандай шырам эмес. Бул нерсе сен апаңды куткарууга болгон аракетиң. Сен буга чейин апаңдын кыйкырыгын унутуш үчүн аракет кылып жүрсөң, мындан нары жүрөгүңдүн тынчтыгы үчүн аракет кыласың. Сага эки ок тийип өлбөй калгандыгынын себеби ушуда. Эми мындан кийин күрөшүңдү мындан дагы катуулантышың керек деп айтат. Биз мындан соң Ранага буйрук берип Каармановдун айылын жок кылган адамды көрөбүз. Көрсө бул киши шаардагы күчтүү ишкерлердин бири экен. Ал өзүнө ишкана ачыш үчүн ошол жерлерди тартып алыптыр. Арадан күндөр өтүп жаракатынан айыккан Каарманов машыгуусун баштап, ал өзүнүн ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, бул жолу машыгуусун башкача кылып жатты. Башынан өткөн кыйынчылыктарды өзүнө күч катары колдонуп, дүйнөдө жана өзүнүн өлкөсүндө болуп жаткан окуяларга ой жүгүртө баштайт. Анткени ал жерде үстүдө турган бийликчилердин айынан элдин арасында ызы чуу башталып, диний аралык согуштар боло берет. Ар кайсы динди карманган бийликчилер ар кайсы сөздөрдү сүйлөп, карапайым элдин арасында өлүмдөр дагы болуп жаткан. Өлкөдө жакында президенттик боло турган шайлоого катышкандар дагы ушундай убакыттан пайдаланып, динди карманган көпчүлүктөрдү колдонуп азчылыктарга кыйноолорду көрсөтө беришет. Алардын бири Адеш Жоши деген киши болчу. Аны Каармановдун душманы Рананын башчысы Шахти дагы колдоп жүргөн. Китти дарылап аман алып калгандар дагы диний уюм болгондуктан аларга дагы кол сала башташат. Квинни Капур болсо өз ишин токтотпой кыздарды сатуу менен алек болуп, кыскасын айтканда өлкөдө мыйзамсыздык иштер күчөгөндөн күчөй берди. Бул нерселердин бардыгын ойлонгон Каарманов машыгуусун такыр токтотпой, аны менен биргеле ар кандай куралдарды жасай баштайт. Ушундай күндөрдүн биринде тартип сакчылардан качып аябай эле жүдөп калган Альфонсо дубалдын биринде жабышып турган кагаздан маймылдын бет кабын кийген мушкер кайтып келди деген жазууну окуп калат. Көрсө Каарманов биринчи эле ага жардам бергендерге ыраазычылык кылып акча таап берейин деп, буга чейин беттешип жүргөн жерге мушташканы келип калыптыр. Бир кезде алып баруучу жолборс чыгып ал жердин чемпиону атыккан Кобраны Хабиб UFC'ге чыкканда мактагандай эле мактап салат. Кит жөндө көп деле сөз айтпай бир кезде беттеш башталып, бирок бул жолу эл ойлогондой болбой эле Каарманов бир сокку менен эле атааңдашын уктатып салды. Бир маалда эле көрүүчүлөр нааразы боло баштайт. Анткени аларга мындай тез эле бүтүп калган беттеш эмес, шоу керек. Анда жолборс эмне кылышын билбей эле өзүнүн ишенген мушкерлеринин бири Аюуну чакырат. Бул мушкер атына заты жарашкан аюудай болгон аябай чоң мушкер болчу. Бирок ал деле Киттин шамдагайлыгынан ага такыр жетпей атса, алып баруучу анын колуна сойыл берип гана өлтүрүп салчы деген буйругун берет. Анда Каарманов тартипти бузса болот экен дейт дагы аюунун талдуу жерин талыта согуп, андан соң аны дагы ордунан тургуз кылып коет. Ошондо гана көрүүчүлөр маймыл адамдын күчтүүлүгүн сезишип, буга чейин аны жок кыл деп кыйкырып жатса, эми гана маймыл адам деп кыйкыра башташат. Ошентип Каарманов уткан акчасынын бардыгын Альфага жөнөтүп жиберди. Бул убакта шайлоо аяктап Адеш Жоши шайлоодон утуп, алар жеңишти Квинни Капурдун эс алуучу жайынан майрамдоону чечишип, ал жерге Шахти дагы меймандыкка келип калган. Служебный вход. Бул убакта ал жерге Кит дагы жетип келет. Ал эч нерсеге карабай эле мурда өзү иштеп жүргөн кезде чыгып кирип жүргөн эшиктен кирип эле бардыгы менен мушташа баштады. Бул убакта биз түшүнүксүз адамдар ушул эс алуучу жайдын унаалар токтоп турган жагында кайтарып жүргөн күзөтчүлөрдү чекеден өлтүрө баштагандыгын көрөбүз. Ичкериде меймандардын алдында шайлоодон утуп алган Адеш Жоши чыгып, мен бул шайлоодо Шахти болбогондо утмак эмесмин. Ал мага өтө чоң жардам берди. Ал менин агайым деп эле мактай баштаган. Бул убакта каармандарыбыз алдынан чыккандар менен өтө катуу мушташып, костюм шымы өзүнө жарашып Индиядан чыккан Джон Уик боло баштайт. Кит коноктор олтурган бөлмөгө кирип эле биринчи Ранага кол салып, ал жерде олтургандар ызы чууга түшүп эле качып жөнөштү. Күзөтчүлөр каарманыбызга кол салып, Кит аларды биринин артынан бирин жок кылып, бир кезде эле лифт ачылып, ичинен бир топ адам чыга келет. Ошондо гана Кит айласы кетип эмне кылышын билбей калды окшойт. Бирок биз буга чейин көргөн атлас көйнөгүн кийген адамдар Китке жардамга келип калышат. Көрсө булар Альфа баш болгон каарманыбызды дарылап чыккан адамдар экен. Алар Киттин акчасына ыраазычылыгын билдирип жардамга келишиптир. Ошентип ал жерде дагы беттеш катуу уланып, бир малда Квинни Капур келип эле тапанчасы менен аткылап, сен менин ишимди буздуң деп эле ызы чуу сала баштайт. Анын артынан каарманыбыз менен сүйлөшүп калган кыз келип эле жыга чапты. Көрсө бул кыздарды Квинни акчага сатып кулдай эле иштетчү экен. Анда Кит Квиннинин бармагын алат да лифт менен өйдөнү көздөп жөнөп кетет.
Киттин алдынан биринчи Рана чыгып, экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталып, Рана күчтүүлүккө салып Китти жеңе баштады. Ал каарманыбызды шылдыңдап: "Сен апаң үчүн ушул нерсени кылып жатасыңбы? Апаң катардагы эле бир аягы суюк аял болчу да" десе, муну уккан Киттин жини келип, Рананын соккуларына карабай эле аны ортокмок ала баштайт. Акырында алсыз жыгылган Рана ордунан тура албай калган кезде каарманыбыз андан нары сапарын улап, Куиннинин бармагын колдонуп лифтке түшүп имараттын эң үстүнкү кабатына чыгат. Ал жакта Шахти бекинип отурган болчу. Ал каарманыбызды көрүп бизге бүлүк салып аткан. "Демек, сен турбайсыңбы? Сен бизден өч алам деп жатасың, бирок өч алуу менен эч качан бактылуу боло албайсың. Бул маселени башкача деле чечсе болот да" деп сөз менен аластып жатып эле колундагы шишини ичине сайып алат. Жини келген Кит анын колун карыйт дагы өзүнүн куралын өзүнү сайгалап эле өлтүрө баштайт. Жаны кекиртегине келип калган Шахти мени кечирип койчу деп сурана баштаган кезде, кечиримди менден сурабай Кудайдан сура деп биротоло өлтүрүп салды. Ошентип ишин аягына чыгарган каарманыбыз апасынын алдында милдетин аткаргандай болуп, бирок алган жаракатынан көп кан жоготуп, жыгылган жерден тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бирөөдөн өч алгандын ордуна кечирип коюуну тандаңыздар.